Ақталанын Қарабүргөн айылынын тургуну 17 баланын энеси Самаш Такырбашева быйыл 94 жаштын тамагын ичүүдө. Балалыгы кыйын кырдаалга туш келген каарман кезегинде колхоз завхоздун чарбасында иштеген. Учурда эмгек ардагери жана баатыр эне. Азыркы тапта басыгытың саламаттыгы жайында. Алдыңа кетейин. Аялдар жакшы, рахмат жакштырып. Мына майрамдар жакшы иштейсиң. Мына кут болсун ушу майрам. 500дөн ашык айымдын башын бириктирген бул майрамдык салтанат президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, келгендер облустун ар аймактарынан чакырылган. Майрамдык салтанатта дубан башчы коомдун жана өлкө экономикасынын өсүп өнүкүшүндө аял затынын орду жогору экендигин белгилеп, аларга ар тараптан колдоо күчөтүлөөрүн баса белгиледи. Аялдардын ишкерлигин колдоого басым жасалууда. Аларга мамлекеттик колдоону күчөтүү, финансылык жеткиликтүүлүктү кеңейтүү жана экономикабызда аялдардын иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү каралууда. Нарын облусунда статистика боюнча 24.785 жеке ишкер иштеп келе жатат. Анын ичинде 9.538 аялдар түзөт. Аялдарды колдоо, аларды зордук зомбулуктан коргоо боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Мындан ары дагы бул багыттагы биздин бардык жумуштар күчөтүлөт. Убакыттын өтүшү менен ар тармакты өнүктүрүп келе жаткан аялдардын саны жыл санап өсүүдө. Саясат, экономика, бизнес, агартуу, маданият жана башка чөйрөдө билим, эмгек менен жаңы идеяларды ишке ашыруунун аракетинде. Мен ушу тең тоолук апаларды, эжекелерди, курбу курдаштарымды, өзүмдүн кесиптеш курбуларымды, врачтарды чын билимден ушу 8-март эл аралык майрамы менен куттуктайм. Аларга ден соолук, аялдык бакыт, энелик бакыт каалайм. Бүгүнкү күндө аялдардын коомдогу ордун даңазалоо максатында түрдүү иш-чара, форумдар байма-бай өткөрүлүп, андагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору талкууланып келет. Андыктан облус ичинде бул багытта бир катар иш-аракеттер аткарылып, Нарын облустук аялдар кеңеши тарабынан дагы ишке ашып келет. Кыргызстандагы жалпы айымдарды ушул келип жаткан 8-март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолук каалаймын, ачык асман каалаймын, үй бүлөлүк ынтымак, үй бүлөлүк бакыт, өлкөбүздөгү тынчтык, жаз майрамындагы айымдардын баарына жакшы маанай каалаймын. Ар жылы салтка айланган майрамдык иш-чара облус казынасынан жана жеке демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, белектер тапшырылды. Жалпы аял затынын маанайын көтөрүп, аялдык ордун даңазалаган иш-чара ар жылы уланмакчы. Фондтон жалпы 300 000 сом акча каражат бөлүнүп берилди. Жылдагыдан өзгөчөлүгү быйыл эми полный биздиги багы ылдык социалдык турмуш шарты начарак слойду камтыганга аракет кылды. Өзгөчөлүгү ошол да. Аялдардын эл аралык майрамына арналган майрамдык салтанаттын жүрүшү, аял затынын сулуулугу, кайратман эмгекчилдиги баш болгон асыл сапаттары театралдаштырылып, жергиликтүү жана борбор калаадан келген маданият кызматкерлеринин, ошондой эле мектеп окуучуларынын концерттик программасы менен коштолду. Жазгул Усубалиева, Алмаз Асанов, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.